Алла Таалага чексиз мактоо шүгүрлөрдү, пайгамбарыбызга салаваттарды айтып сөзүмдү баштаймын. Манас ТВ-ны көрүп жатасыздар. Назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү жана аны алып барган Уланбек Калмырза уулу. Кымбаттуу көрөрмандар, Рамазан айындабыз. Ошол Рамазанда дагы орозо ибадаты бар, Куран окуулар бар, башка ибадаттарыбыз бар. Бүгүн биз ошол ибадаттын пайдалары, адамдарга жеке жана коомдук пайдалары, артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү тууралуу сухбат кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге теология факультетинде ага окутуучу Абдулкерим Сатык Бурахан мечитинин башкы имамы, каарыкебиз Сабыр Мураталиев агай келди. Кош келипсиз агай. Рамазан айы кут болсун сиздин дагы. Кудай таалам кабыл кылсын. Агай, бүгүн ошол Рамазан айындабыз. Азыркы учурда Рамазанда жогоруда айткандай эле орозо ибадаты бар. Албетте биз Алла Таала айтат, Алла Таала хаким, Алла Таала биз биринчи кезекте эмнени буйрук кылса, аны биз аны аткарууга эч кандай сурабай туруп эле аткарууга милдеттүүбүз. Бирок Алла Таала хаким, ар бир нерсени буйрук кылса, сөзсүз аркасында хикматтар, толтура пайдалары бар да. Ошентип ишенебиз да. Ошо мына өзгөчө Рамазан айында турабы, Рамазанда орозодон баштайлы. Рамазан айында орозонун пайдалары, анан ошол Куран окуунун пайдаларын, эмне бизге эмнелерди берет, ошодон баштасак агай. Эми биринчи негизи мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына бир туугандарымды мен куттуктап кетмекчимин. Кудай таалам ушул Рамазан айында аткарган ибадатыңыздарды, ниетиңиздерди кабыл кылсын. Бул ай өзгөчө Кудай таала тарабынан берилген немат. Мына бир жылда өзү 12 ай боло турганса, ошол 12 айдын бир айы бул Рамазан айы, бул айлардын султаны десек болот. Бул айда Аллах Тааланын ырайымы мол болот, кечирими мол болот. Мына ушул айда ар бир мусулман, негизи мусулман киши дайыма эле ибадат кылып жүрөбүз. Намазыбызды окуп, орозобузду кармап, зекетибизди берип, колдон келишинче аракет кылып жүрөбүз. Бирок мына ошол айлардын султаны болгон ушул Рамазан айында ар бир мусулман өзгөчө ошол ибадаттарга маани бериш керек. Себеби бул айда Кудай таалам ошол ибадат кылгандарга өзгөчө маани берип, ошолордун акыреттеги сыйлык, ажыр белектерин аябай көп берет. Ошол эле учурда бул ибадаттардын бул дүйнөдө дагы көптөгөн пайдалары бар да. Ошондуктан биз ошол Кудай таала тарабынан буйруган ибадаттарды баардыгын толук так аткарганга аракет кылышыбыз керек. Бул бизди бир жактан ички дүйнөбүз тазалайт. Мына ошол ички дүйнөбүздү тазалай турган ибадаттардан эсептей турган болсок, биринчиси мисал Кур'ан окуйбуз. Бул Кур'ан айы болуп эсептелет. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кур'ан түшкөндөн кийин Рамазан айында дайыма ошол Жабраил алейхиссалам түшөт. Жабраил алейхиссаламга кайра ошол Кур'ани Каримди 2 жолу Кур'анды баштан аяк окуп берген экен. Азирети Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызды уккан экен. Мына ошол Кур'андан баштасак дагы башка намаз, орозо, зекет, ажылык же болбосо башка садака болобу, баардыгынын бизге өзгөчө дүйнөлүк жана акыреттик пайдалары аябай көп да. Мисалы ошолорду эске ала турган болсок, эң биринчиси өзгөчө Кур'анга маани беребиз. Кур'анды алымдарыбыз ушунчалык катуу көңүл бургула деп айтат. Эмнеге? Себеби бул бизди биринчиден Алла Тааланын буйругу бул. Оку деп айткан, оку Кур'ан менен башталат. Кур'ан окуган адам бул алымдарыбыз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, бул намаз адам баласын тазалайт дейт. Мына ошол сыяктуу Кур'ан дагы адам тазалайт да. Кур'ани Каримди окуган сайын адам баласы ички дүйнөсү өзгөчө тазаланат. Ошондой эле Кур'ани Карим бизди тарбия кылат. Адам баласынын ичинде ар түрдүү руханий оорулар бар. Руханий оорулар десек болот. Эми буларды мисал көрө албастык, кызганчактык, же болбосо дагы сараңдык деген сыяктуу бир топ оорулар бар да. Адам мисал бирөөнү көрө турган болсоң, ар бир адамдын өзүн таанышы керек. Ошол окуган учурда, Кур'ани Каримди окуган учурда ошол кемчиликтерибизди, ооруларыбызды Кур'ани Карим жууп кетет. Мисал, бул алымдарыбыз Кур'анды бир дарыяга окшотот. Дарыя агып аткан жерде кир турбайт. Кандай кир ташталса дагы
жуулуп таптаза болуп калат да. Мисалы жөнөкөй бир ташты эле алсак, мындай ылай болгон ташты таштай турган болсок, ошол жуулуп таптаза болуп калат. Ошол сыяктуу Кур'ан окулган сайын адамдын ички дүйнөсү, ошол эле учурда материалдык жактан дагы оорулардан арылып калат. Ошол эле учурда ички дүйнөсү, адамдын жаман мүнөзү бар, адамдын болбогон нерсеге ачууланабыз, ошол ачууларды дагы же болбосо башка кызганчактык, көрө албастык деген, сараңдык деген оорулар бар. Ошолордун баарын Кур'ан Карим жууп тазалап келет да. Ошондуктан бул Кур'анды окуган сайын иншалла биз дүйнөлүк жана акыреттик пайданы табабыз. Мындайча айтканда, жүрөгүбүзгө жумшактык, мээрим, ырайым толот. Ошондой эле Кур'ан Каримде бир эле Кур'ан эмес, ошол жалпы ибадаттардын, кайсы ибадаттарды эстесек, бардыгын бизге Алла Таала буйрук берет, окугула, ошону аткаргыла деп айтат да. Бул жерде бир жактан окуп эле коюу эмес, буну практикалык түрдө Кур'ан Карим бизге айтып атат, ишке ашыргыла деп атат. Окуп коюу бул өзүнчө. Окуп койгон учурда билип коесуң. Ал эми аны тарбия деген нерсе бар. Экинчиси, бу тарбия бул ушул ибадаттарды аткаруу менен адам өзүнүн напсисин тарбиялайт. Мисал, Кур'ан Каримде Алла Таала бир аятта айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Утлу ма ухия илейке минал китаби ва акимис салах. Сага вахий кылынган нерсени оку дейт Алла Таала. Анан намазыңды оку дейт, намазыңды тургуз дейт. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Чындыгында намаз жамандыктардан, бузукучулуктардан тыят дейт. Демек бул жерден биз намаз окуган бир гана билип коюу эмес, көпчүлүгүбүз билебиз, бирок аны ишке ашырбай жүрөбүз. Бирок эгер ишке ашырып намаз окуй турган болсок, ошол адамдын жаман мүнөздөрү, бузукулуктар, зына, же болбосо башка эмелерден да баарынан арылабыз, тазаланабыз да, руханий жактан дагы тазаланабыз, адеп ахлагыбыз да оңдолот да. Алла Таала бизди намаз менен тарбиялап жатат. Ошондуктан ушул намазга маани беришибиз керек. Андан кийин Кур'ан Каримде дагы башка буйруктар бар. Мисал, зекет бар. Акимус сала ва атуз закат дейт. Намазды окугула жана зекет бергиле дейт. Бул намаз менен бирге зекет бирге берип атат. Эми көпчүлүк бир туугандарыбыз билет, ислам дининин 5 парызынын бирөөсү мына ошол намаз боло турган болсо, бирөөсү зекет. Зекет эң негизгиси мына Рамазан айында биз мусулмандар дайыма ошол Алла Тааланын буйругу деп аткарабыз. Аткаруу менен бирге өзүбүздүн ичибиздеги ошол сараңдык же ушул туура эмес бир адеп кулк мүнөздөрүбүздү оңдойбуз. Алла Таала Кур'ан Каримде айтат: "Хуз мин амвалихим садакатан." Сен алардын мал мүлкүнөн садака, зекет алганың дейт да. Тутаххирхум ва тузаккихим биха. Аны менен аларды тазала, аруула дейт. Ва салли алейхим, алар үчүн дуа кыл дейт. Инна салатака саканул лахум, чындыгында сенин ошол дуаң аларга тынчтык алып келет дейт. Демек, бул ибадаттар биринчи аткарган сайын адамдын ички дүйнөсүнө бир руханий тынчтык жайгаштырат. Адам баласы канчалык материалдык жактан колунда бардар киши болсун, бирок жүрөгүндө тынчтык болбогондон кийин ал бактылуу боло албайт. Ал эми мына ушул ибадаттар бизди дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу болууга жетелейт да. Биз канча ибадат кылган сайын ошол зикирибизге, Кур'аныбызга, намазыбызга, садакабызга маани бере турган болсок, биздин ички дүйнөбүздө дагы өзгөчө, бул дүйнөдө бактылуу болобуз, акыретте дагы Алла Таала мына бул пендем ушундай ибадаттарды аткарды. Кур'анды окуду, менин сөзүмдү окуду. Мени тааныганга аракет кылды дейт. Намаз окуду, менин буйругумду аткарды. Зекет берди. Аракет кылып өзүнүн ичиндеги жаман кулк мүнөзүн оңдоду. Тарбия кылды деп Алла Таала мына ошолорго баа берип, акыретте өзгөчө көптөгөн сыйлыктарын берет, иншалла. Ошондой эле Кур'ан Каримде башка бир аятта дагы Алла Таала айтып атат, эң негизи мына 3 маселеге катуураак басым жасашыбыз керек. Мисалы, намазда окуганда бир гана парз болгондорду эле эмес, кошумча нафил ибадаттарды аткарышыбыз керек. Себеби акыретте барганда Алла Таала тарабынан ошол биздин
парыз болған ибадаттарыңыз есептеледі. Ең бірінші намаз. Намаздан сұрау жауапқа толық тартылып бүтмейін, бұтуызды бір жерден башқа бір жерге жылдыра албайбыз. Анткени хадисте ушундай деп келип атат. Ошол намазга маани беребиз Рамазан айында. Бул биздин ички дүйнөбүздү, кулк мүнөздү, адеп аклагыбызды оңдойт экен. Мына таравих намаздарын окуйбуз. Таравих намаздар бул ибадаттардын бардыгы бир эмнеге алып келет? Ортодогу коомдун биримдигине, ынтымагына алып келет. Канчалык биз ушул ибадаттарга маани берип, мисалы таравих намаздарга келе турган болсок, бири-бирибизди көрөбүз, мына көрүп, кубанып, сүйүнүп, ынтымак, биримдик, достук пайда болот. Ошол эле күнөөлөрдөн да карылабыз. Намаз окуган сайын Алла Таала Кур'ани Каримде же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде көптөгөн аяттарда мына ушул күнөөлөрдүн арылууну айтат да. Мына ушул өзгөчө бул айда Рамазан айын биз эрте менен ошол күн чыкпастан мурун тамак аш жейбиз дагы, кечке чейин ачка жүрөбүз. Эч нерсе жебейбиз, ичпейбиз да. Эми бул Алла Таала айтат, бул орозо бул силерде мурунку коомго парыз болгондой эле силерге дагы парыз кылынды дейт. Эмне үчүн дегенде лааллакум таттакун. Силер таквалардан болосуңар. Таква деген эмне? Таква дегени ушул Кудай Тааланын буйругун аткарып, тыюулардан тыйылуу. Кудай Тааланын буйругу эмнелер? Кудай Тааланын буйругу ушул биринчи ибадаттарды аткаруу менен бирге айлана чөйрөңдөгү эң биринчи өзүңдүн аялыңа, балдарыңа, тууган туушкандарыңа, досторуңа, айлан чөйрөңдө сени менен мамиле кылган жалпы коомго, адамдарга жакшы мамиле кыл деген буйруктар бар да. Мисалы ошолорду аткарган учурда иншалла ортодо ынтымак, биримдик пайда болот. Мына ошол аларга зыян бере турган болсоң, сен таква эмессиң. Алардан сактансаң, ошолорду зыян берүүнөн сактана тургансың, анда таквалардын катарына кошуласың, ибадаттарын аткарсаң. Ошол сыяктуу арам деген нерселер бар. Алла Таала ушул Рамазан айында бизге көптөгөн арам нерселерди айтып атат, тыйылгыла. Мисал, арак ичпе, угурлук кылба, зына кылба, же башка бирөөнүн көңүлүн оорутпа деп ушул сыяктуу буйруктарды берген. Мына ошолорду Алла Таала буйруган деп алыстыра турган болсок, биринчиден дүйнөлүк пайдасы бири-бирибизге болгон сүйүү, мухаббат, достук пайда болот, ынтымак пайда болот коомдо. Мына ушундай жакшы нерселер пайда болот да. Ал эми эң негизгиси ден соолугубуз чыңдалат орозодо. Орозо кармаган сайын ушул адам баласы өзү бир жыл ичи ар түрдүү нерселер жейбиз. Майды жейбиз, этти жейбиз, ошол сыяктуу чөптү жейбиз, мисал. Мына ошолор баардык адамдын ичинде белгилүү бир өлчөмдө калдык болуп калып калат. Мына азыр медицина дагы ошону далилдеп атат. Ошол туура деп ачка жүрүү бир пайда экен деп. Ошол адамдын ичиндеги ушул калдыктардын баардыгын өзү организм тазалайт экен. Пайгамбарыбыздын хадисинде мисал, орозо кармауга ден соолук табасыңар дейт. Ошондой эле бул Рамазанда адам баласы өзүнү контролдоону, тарбиялоону үйрөнөт да. Эмне мисал, ачууланбайсың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадиси бар, ла тагдаб, ачууланба дейт. Ошондой эле бул Рамазан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат, ас-сауму жуннатун дейт. Орозо калкан дейт. Бул калкан эмне кылабыз? Мисал, согуш учурунда ошол найзадан, курал-жарактан эме кыласың, кылычтардын эмесинен сактанасың. Ошол сыяктуу бул дагы орозо күнөөлөрдөн сактануу. Ал эми хадистин уландысында айтат, эгер дейт, иза кана ахадукум саиман, эгер силерден бирөөңөр орозо боло турган болсо, орозо кармай турган болсо, ал фала ярфас вала яжхал дейт. Ал бирөөгө жаман сөздөрдү сүйлөбөсүн, бирөөнүн көңүлүн оорутпасын дейт. Бирөөгө жамандык кылбасын, ошондой эле вала яжхал, зулумдук кылбасын, бирөөгө ыза бербесин, көңүлүн оорутпасын дейт. Демек, ушул жерден биз түшүнөбүз, бул жаман сөздөрдөн Рамазан айында өзгөчө сактанышыбыз керек. Бир эле Рамазан жалпы жашообузда ошол жаман сөздөрдөн сактанышыбыз керек, бирок Рамазанда өзгөчө ошого маани беришибиз керек, себеби ушул бир айда көптөгөн соопторду алабыз. Соопторду акыретте. Ал эми бул дүйнөдөгү пайдасы ошол адеп аклагыбыз оңдолот экен. Ошондой эле хадистин уландысы, эгер бирөө сени сөгө турган болсо, фаин саббаху, ага сен саббаху же болсо ау шатамаху, бирөө сени сөксө, же болсо туура эмес мамиле кылса, же болсо сен ошо менен бир айтышып кете турган болсоң дейт, анда дароо сен мен орозомун деп айткының дейт. Мурунку коомдордо бизде бир
ороза азыр Алла тарабынан берилген бир немат. Мурунку коомдордо бул ороза сүйлөгөнгө да тыюу салынган. Ал эми бизде сүйлөсөң болот, жакшы сөздөр сүйлөсүң, бир гана жаман нерселерден тыйыласың, жаман сөздөрдөн мына ошондой болот. Андан кийин дагы пайгамбарыбыздын бир хадис бар. Ман лам яда каула зур вал амала бихи, ким жаман сөздөн тыйылса, ким ушул Рамазан айында ошол жаман сөздөрдү сүйлөөнү таштабаса, же болбосо аны менен амал кылууну, ошо менен иш кылууну таштабаса, анын эртинен кечке чейин ичпестен, жебестен ачка жүргөнүнө Алла Таала муктаж эмес дейт. Негизи Алла Таала эч нерсеге муктаж эмес. Бул жөн ачка жүргөн болот, сооп албайт деген мааниде. Ошондуктан мына ушул Рамазан айында биз өзгөчө ушул адеп ахлагыбыз оңдолот экен. Бул ибадаттардын жалпы пайдасы биздин үммөттүн, коомдун ортосунда, жарандардын ортосунда ынтымакты, биримдикти, достукту жайгаштырат. Ошондой эле адам баласы өзүнү тарбиялайт. Бир гана билип коюу жетиштүү эмес. Буну биз практикалык түрдө намаз менен, орозо менен, мисалы ушул ибадаттарды аткаруу менен пайдаларын табабыз да. Мисалы ажылык бар, ажылык. Ажылык жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. Мисалы ким ушул ажылыкта эч кимге жаман сөз сүйлөбөстөн, жаман сөздөрдү сүйлөбөстөн ушул ибадатын толук так аткарып келе турган болсо, ал жаңы төрөлгөн нарседей таптаза болот дейт да. Ошондуктан мына бул жерде дагы бирөөгө жаман сүйлөбөш керек деп атат да. Ажылыкта ибадатың кабыл болсун десең, ал жерде дагы ибадат кыласың. Ал жерде дагы ушул жаман сөздөрдөн тыйыласың. Мындай караганда Азирети пайгамбарыбыздын хадистерине жалпы карап чыксак, аяттарга карасак, эң негизгиси адамдын кулк мүнөзүн, адеп ахлагын оңдоо болуп эсептелип атат, тарбия кылуу болуп атат да. Себеби ушул жакшы бир мисал бир киши дүйнөдө эмне менен көп алектенсе, ал нерсе адамга сиңип калат. Ал эртең бул дүйнөдө эле карыганда ошол эле нерсени көп кайталап калат. Мына адам баласы төбөлүктүү эмес. Бир күн бул дүйнөдөн акыретке кайтабыз. Кайтуу учурунда адам баласынын тилинен жакшы сөздөр чыгып, калимат чыга турган болсо, ал акырет бул дүйнөдө дагы акыретте дагы кутулат. Жакшы бир сөз менен элдер дагы мына ушундай жакшы каарды деп айтат да. Ал эми жаман сөздөр сүйлөгөн адам туура эмес сөздөр түкүрүнүп жүргөндөр болот. Мисалы, аларды дагы ушул кыйналды, аябай деп жакшы киши эмес эле деп туура эмес бир сөздөр сүйлөнүп калат. Ал эми акыретте болсо Алла Таала андай ыймансыз кетип калуу коркунучту бар, ошол коркунучу бар. Эгер ибадаттарга туруктуу болбосо адам, башка нерселерге көп алектене турган болсо, ошого ибадаттарга ушунчалык көбүрөөк маани беришибиз керек. Мына акыретибиз дагы бизде абат болсун. Акыретте дагы Алла Таала бизге көптөгөн сыйларды, ажыр белектерди берсин дей турган болсок, мына бул дүйнөдө ошол ибадаттарыбызга өзгөчө маани беришибиз керек. Намазыбыз, орозобуз, зекетибиз, ажылыгыбыз. Мисалы, ушул намаз биздин жамандыктардан тыят экен. Ал эми мына зекет болсо сараңдыктан айрыкча, адамдын ичиндеги сараңдык деген оорудан тыят. Ушундай жаман нерселерди бизден алып салат экен. Ал эми эң негизгиси ушул адеп ахлагы жакшы болуп, ортодогу ынтымактуу, биримдикте, достукта жашаган эң жакшы коом түзүлөт. Демек ошол бизге ошол Куран окуудан баштап, намаз, орозо, зекет, ажылыктын адам баласы жеке өзү үчүн дагы өзүнүн кулк мүнөзү, жүрүш турушу, кыймыл аракетин оңдоодо, Алла Таалага жакындоодо, анан жаман адаттарын арылууда, жаман нерсе таштоодо аябай пайдасы бар. Анан ошон менен бирге эле башкалар менен, мисалы намаздын, жума намаздары, азыр Рамазандагы таравих намаздары дагы бир коомдук байланышты дагы, мисалы башка адамдар менен, тууган урук, дос жар менен дагы анын дагы пайдасы бар экен. Зекет ошондой эле. Албетте. Анан немени да кошумчалап кетсеңиз, мисалы азыр Рамазан айында битир садакасы, бул деле бир ибадат. Андан кийин ошол ажылык менен бирге дагы ошол айда курман айтта, ошо курмандык чалуунун дагы эмне пайдалары бар адамдын? Албетте, бул битир садакасын дагы өзгөчө бир чоң мааниге ээ. Эмнеге? Себеби мисалы муктаждар көп, бейбечаралар, жетимдер, жесирлер аябай көп. Мисалы ошолорго берип алардын көңүлүн алуу. Бул Рамазан айында ар бир адам ошол бир туугандыкты эстейт. Мына ошол битир садакасы болсун, зекет болсун, булар ортодогу баягы
barдар kişiler менен, бейбечаралар менен ортосундагы мамилени бекемдейт. Ортодогу душмандыкты ошол жардамдашуулар бардыгы баягыларды жоюп жок кылат да, ошол душмандыкты жоюп жок кылат. Ошо кек сактоо деген сыяктуу. Ал эми мындай бир жашообузда көрүп атабыз. Эч ким бирөөгө бир нерсе бербесең, муктаж болгон адамга жардам бербесең, ал кадимкидей эле бул бай турганыңды билсе, ал душман болуп калат, кадимкидей эле. Ошондуктан ушул садака берүү менен ушулар өтө чоң бир мааниге ээ да. Буларды биз жакшы аткарып аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө мына азыр муфтияттан буйрса, жакшы эмелер чыгып атат. Ошол өлчөмдөр чыгат. Мына ошолорду канча беришибиз керек, ошого жараша беришибиз керек. Мүмкүн болушунча ошол эсеп менен эмес, мүмкүн болсо андан көп беришибиз керек. Аз эмес, же ошо менен баа менен эмес, эң жакшы баалар мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша берсек, бул муктаждарга дагы жакшы, өзүбүзгө дагы жакшы. Биз бир жолу берип ибадат кылган болобуз, көптөгөн жакшылыктарга ээ болобуз. Бул ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. Берген кол алган колдон жогору дейт. Алла Тааланын алдында мартабабыз бийик болот. Ошондой эле Кудай Таалам ошол берген адамдын ишине ийгилик берет. Мал мүлкүнө береке берип коет. Андан кийин Курман айтта дагы өзгөчө бул биздин динибиздин шиарларынан, белгилеринин бири өзү. Буларды сөзсүз ошол жерде курмандык чалабыз, мүмкүнчүлүгүбүз болсо, курмандык чалып, ошол этинен бейбечараларга, бир гана этинен эмес, эгер колубуздан келсе, мүмкүнчүлүгүбүз болсо, ошол азык түлүктөрдөн дагы жардам берген өзү өтө жакшы болуп эсептелет. Себеби муктаждар мындай нерселерге өтө муктаж. Булар жардам бере турган болсо, булардын дагы ортобуздагы достугубуз, ынтымагыбыз бири жакшы болот. Ошондой эле бул ибадаттардын бардыгынын акыреттеги пайдасын биз билбейбиз. Акыреттеги пайдасы хадистерде айтылган. Көптөгөн сооптор, ажыр белектер берилет деп. Иншалла барган учурда баарыбыз иншалла ошол жерде кылган ибадаттарыбыздын соопторун көргөн учурда таң калабыз. Мына Алла Таала ушундай беришен экен деп, өзүбүз мен кылганмынбы, жокмун деп унутуп калышыбыз мүмкүн. Бирок барганда мына ошолорду көргөндө Алла Таала тарабынан эсибизге түшүрүлүп, мына ошол жерде иншалла Алла Тааланын разы болгон кулу болуп бейишке киребиз иншалла. Алла насип кылса, Алла Таалам баарыбызды ошол бейиштик кылсын иншалла. Рахмат агай, чындап эле ошол сиз айткан ибадаттарыбызды аткарган жана ошол ибадаттардын натыйжасы болгон өзүңүз да баса белгилеп келдиңиз. Кулк мүнөзүбүздү, адеп ахлагыбызды оңдогон инсандардан кылсын деп мен да кошулам, дуа кылабыз. Бизге бүгүн пайдалуу сухбат кылып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ибадаттын пайдалары тууралуу сухбат кылдык. Албетте биз мусулман катары Алла Таала ибадаттарды аткар деп буйрук кылса, биз эч кандай сурабастан, эмнеге деп сурабастан ал нерсени аткарабыз. Анга моюнсунуп, баш ийип, ал нерсени сөзсүз биз ишке ашырабыз да. Бирок Алла Тааланын өзүнүн ысым сыпаттарында да айтып өткөндөй эле, Алла Таала хаким, бир нерсени буйрук кылса, сөзсүз анын аркасында ошол адам баласы үчүн, инсан пендеси үчүн толтура хикматтары, пайдалары, артыкчылыктары бар. Ошолордун мисалы намазда, ошо биздин ибадаттардан да көрсөк болот да. Жеке дагы толтура пайдалары бар, ал эми коомдук дагы толтура пайдалары бар. Бирок бул жердеги жыйынтыктап айта турган болсок, баса белгилеп кете турган нерсе, ошол ибадаттарды кантип биз өзүбүз аткарып атабыз, албетте, бирок буларды дагы кийин аткарууга бир педагогика катары балдарга кантип үйрөтөбүз дегенде, ошол пайгамбарыбыз да өзүнүн хадис осуяттарында айтат, 7 жаштан баштап намаз окуганды үйрөткүлө, же болбосо ошол балагатка жете элек болсо деле орозо кармааны үйрөтүү, мисалы түшкө чейин орозо карма, же саат 3кө чейин карма деп мисалы, же болбосо Куран окуганды дагы ошол арабча окуганды, алфавиттерди үйрөнүү дагы жаш кезде да жакшы үйрөнөт. Же болбосо садака, зекет бергенде дагы, башкаларга битир садака жардам бергенде дагы аз толтура жардам кутучалары бар. Ошо балдарыбызды дагы үйрөтсөк, мисалы, же болбосо азыр мүмкүнчүлүк болуп калды, умра ибадаты бар, ажылык ибадаты, же болбосо курманчылык ибадатын дагы өзүбүз менен бирге ошол балдарга дагы көрсөтүп, аларды дагы аралаштырсак, аларга дагы бул өмүр бою жеңил болот. Анан ошол ибадаттын натыйжасы болгон алар адеп ахлактуу, кулк мүнөздүү жакшы бир атуул болуп өсмөк да.
Ал эми эгерде жаш кезинде бул нерселерди үйрөнө албаса, бул кийинчерээк деле албетте аткарат бир мусулман катары, бирок көптөгөн мындай өзү менен өзү күрөшүп кыйынчылыктарга учурашы мүмкүн да. Анан 21-кылымга келгенде деле бизге толтура илим технология өнүктү. Чындап эле мурункуларга ибадат кылуусуна бир аз машакаттар көп болчу эле да. Бирок азыркы как будто азыркы технологиянын, азыркы жетишкендиктердин баардыгы эле биздин жашообузду жеңилдетип, көптөгөн иштерди, ал нерселер алып атат дагы биздин ибадат кылуубузга убактыбыз бар да. Ушулардын баардыгы көп ибадат кылсын дегендей эле түшүнсөк болот да. Ошондой эле сезиле берет негедир. Биз дагы ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, Кудай Таалам ошо ибадат кылган, анын ибадаттын дагы натыйжасын аткарган адамдардан кылсын, жана акыретте дагы жүзүбүзгө ошол кылган ибадаттарыбыз, жакшылыктарыбыз күбө болуп, акыретте пайгамбарыбыздын шапаатын жана пайгамбарыбызга кошуна болууну, бирге болууну насип кылсын деген аруу дуа тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Барыңыздардын Рамазан айы кут болсун. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.